Бул бизде искусство менен маданият деген, жалпы түшүнүктөгү маданият. Ошонун айырмасын билбей дегенде көбү. Анан тиги бардыгы жанагы уюштурган адамдардын композициясын алайлы, башка бир жанагы эмнелерин алайлы, өзгөчө деле бир ашып кеткен, артыкча бир оригиналдуу, ой азамат жакшы, мыкты уюштурган экен деп тамчана турган эчтеме деле жок экен ал жерде. Болгон эле жанагы бир Данияданбы келген бир сүрөтчү аял бар экен, ошол чечене койгон экен. Ошонун тегерегинде эле ызы чуу болуп жатып калышты да. Бул бизге эмне келбейт, анан андай келбейт деп жана төө чечмеге чейин киришиптир. Бул мындай маданиятты кыргыз эбагыда басып өтүп койгон, мүкүнчө деп. Анан эң башкысы ошол көргөзмени уюштургандарды, ошолордун идеяларын сындагандын ордуна бүт баары тиги Отунбаевага асылып атышат. Жаңгырачева менен Отунбаева. Жаңгырачева. Кыргыз айтат го, көгүттү көбүт талайт деп. Ошо Жаңгырачева Мира менен тиги Отунбаева ошо көгүт дейли болуптур да. Бүт эле ошолорго асылат. Тиги андай, мындай, түкүндөй деп. Бу Отунбаева айтып койгон турбайбы, бул азыркы замандагы бул искусство. Анан кийин айылдыктар кичине сабатыңарды көтөргүлө деп, түшүнгүлө деп. Эми ошого баары жинденип атышат, чачын жулупчу. Бул Отунбаевага айылдыктар бийликти алып бергенде керек экен. Эми азыр керек эмес экен. Анан элди экиге бөлүп атат, тигиндей мындай деп. Өзү бул мындай да, маданий жактан бүт дүйнөдө эң алдыңкы калк деле ошентип бөлүнөт. Америкада да бар ал. Провинциальный маданият деген, туура? Элеттик маданият деп. Анан шаардын маданияты, бир элитанын маданияты. Анан бир мегаполистин маданияты бар. Бир шаардын маданияты менен бир шаардын маданияты таптакыр башка чыгып калышы мүмкүн. Анан ушул жагын бир жакшылап териштирип, эмне үчүн мындай дегендин ордуна жалаң эле тиги Отунбаеваны самозванка дегенге чейин барыптыр. Эми мындай да, бирөөнү сындаганга болот, туурабы? Ким каалаганыңды сындасаң болот. Бирок ошо сындын маданияты болот да. Өздөрү маданият жөнүндө сөз кылып атып, улуу кыргыздын улуу маданияты жөнүндө сөз кылып атып, жалаң маданиятсыздыкты көрсөтүп атат да. Анан таң калады кезинге биз каяка баратабыз? Эмне болуп кеткенбиз деп.